Адам баласы биринчи кезекте эле өзүнүн характеринин үстүнөн иштеп, максатка умтулгандык, дайыма аракетчилдик, конкреттүү бир багытка багытталгандык, коркунучтардын баарыны жойгонуңуз, ошонун баардыгы камтылыш керек да. Ошол бизде ошол нерсе жетишпейт экен да көрсө. Ошо элементардуу өзүбүздүн колубузда турган аз акчаны дагы туура иштетүү боюнча атайын эч качан бир мындай тартиптерди турмушта көндүрбөйт экенбиз да. Бизде мындай үй бүлөлүк бюджет деген түшүнүк жок. Сарамжалдуулук деген түшүнүктү таптакыр кабыл ала бербейбиз. Ал жерде өзүнчө чоң наукада ошонун баардыгын адамга зарыл болгон эң керектүү күнүмдүк колдонулуп турган эрежелерди жашоого калыптандырып, ошолордун баарына жетиш барыш, ошол өзүңдү өнүктүрүү деген ошол нерсе да. Бул конкретика да. Бул жерде болгондо эле сиздин өзүңүздөгү катылып жаткан таланттарды ишке ашырып туруп эле кылып аткан ишиңизди 10 эсе, 20 эсе, 50 эсе көбөйтөсүз. Адам эч качан бир убакыттын ичинде 4-5 багыт боюнча күчтүү боло албайт. Ошон үчүн бир багытты кармадыңызбы, ошол багытыңыз сиздин көңүлүңүзгө жагып атабы, значит ошол багытта сиз жыйынтык чыгара аласыз. Эгер туруктуу болсоңуз, ориентирди дагы абдан туура алышыбыз керек болуп атат да. Сиз бул жашоодо эмнеге жетишиңиз керек, эмне бере аласыз коомго? Кайсыл нерсе менен сиз рахаттанасыз, кайсыл нерсе менен сиз чыныгы өзүңүздү бактылуу сезе аласыз? Ошону көрүш керек болуп атат да. Жалпы элдин эле агымына карабастан, бул конкреттик өзгөчөлүк өзүңүздүн мненияңыз менен, өзүңүздүн ордуңуз менен, каалооңуз менен жашаганды үйрөнүш керек. Анткени турмуштун баардык профессиянын баары керек. Эң мыкты бийик адамдардан баштап, интеллектуалдык бийик академиктерден баштап, жөнөкөй жаранга чейин баардыгынын ар бир адамдын өзүнүн орду бар да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ордунун мындай тапканды үйрөнүш керек болуп атат да. Билим берүү тармагында дагы адамдарга ушундай бир өзүн өзү таануу боюнча атайын бир курстар кирсе, менимче туура болуп калат. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде ошол жанагы конок лекциясы деген түшүнүк бар. Турмушта өзү ар кандай этаптан басып өтүп, анан тажрыйбада бир деңгээлге жеткен адамдар менен дайыма сыртта практика жүзүндө ошол мектеп окуучулары болсун, университеттегилер болсун, же башка чөйрөдөгүлөр болсун, сөзсүз келип, ошол өзүнүн жакшы тажрыйбасынан бөлүшкөндү бир практика кылып киргизишибиз керек. Андан сырткары дүйнөлүк масштабтарга да, дүйнөлүк стандарттарга да ылайыкташышыбыз керек болуп атат да. Дүйнө рынокто эмнени талап кылып атса, ошого даярданышыбыз керек да. Ал да мамлекеттик программанын ичине кириш керек деп ойлоп атам. Өзүбүз ишкер болгондугу үчүнбү, ишкер чөйрөсүндө жүргөн адамдар өтө потенциалдуу адамдар болот. Өтө мындай максатка жеткенге өжөрлүктү көрсөтөт да. Ошондуктан ишкерлерге дагы абдан мыкты колдоо көрсөтүш керекпиз. Салык жагынан болсун, мамлекеттик льготалардан болсун, каржы жагынан болсун, же болбосо ошол эң негизгиси баягы иштерди жүргүзгөнгө жөнөкөйлөштүрүш жактарынан өтө бир мындай жеңил эрежелер менен ишти алып барганга шарт түзүп беришибиз керек.